Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hurmatlı bizden görüşler, hurmatlı bizden cemaat, hurmatlı Musti kanalımızın жалпы жылқы сүйүүчүлөрү. Туғандар, бүгін biz Каракулжанын 1-май айылында турабыз. Бүгүнкү биздин чыгарылышта достор ушул бир курч атты туғандар тартуу үчүн келип калдык. Улакка чабылып жүргөн чуркашы эликтей өзүм мындай жеңил сезген бир аттын маалыматын айтабыз достор. Бул атты минип жүргөн Амантурдан аз туғандар аттын маалыматын сурап беребиз. Негизи сорундарга таштап жүргөн ушул Каракашка ат экен. Өзү да карабая жылкы экен достор. Андыктан азыр бул ат боюнча мен маалымат алып берейин. Ушул жер тар болсо дагы ушул аттын чуркагандарын бир көрөбүз. Канчалык курч экенин сиздер дагы сынайсыздар. Анда ат боюнча маалыматты баштайбыз. Амантур, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кандай эке, жакшыбы? Ден соолуктарың жакшыбы? Бул ат боюнча бир маалымат бер, аттын өзүңөр чалып жүрөт экенсиңер. Айылдын эле аты. Местный экен да. Карабая жылкы. Бул ат убакка чабылган дедиңер, а? Чабылган экен. Чабылган. Сорунlara таштаган экен. Сорундун эң главный сорун не болгон буда? Машина экен, Машинага таштады. Аттын боюнун бийиктиги канча, жашы кандай? 65 экен. 65. Жашы жазга 3 асы. Жазга 3 асы. Курчтугу курчпу? Аябай курч экен. Чуркашычы? Жакшы, чуркашы да жакшы экен. Баягы улактагы видеолорун коюп койсом болот экен анда, а? Мына достор. 1-майдагы ушул Каракашка кайманаты барбы жокпу? Кара куш экен. Кара куш деп койдуңар. Мындай жүгүрүшү куштай эле кетеби? Шек курч экен. Кана бир мынакка демесин көргөзбөйсүңөр, зардасын, а? Атты билгендер тугандар жазсаңыздар болот. Кара куш. Жер аз-маз тар болот ат. Ушул жерден да бир көрсөтүп кое берели. Чуркаганын тугандар аттын мүнөзүн сурайлы, ат жаккан болсо алдыдагы номерге чалып билесиздер. Аттын зардасы аябай жакшы экен. Бул 5-5ке чабылган эмеспи? Только аламан улак. Мындай улактагы бир абалы кандай? Мисалы улак тийгенде. Турбай да экен. Вообще курч экен. Курч, а? Вообще курч. Кириş чыгышы. Вообще курч экен. Жок экен баары. Жүрөгү ток. Жүрөгү вообще не ток. О, болду. Кедет экен да жаны бар, а? Мына достор, ат, ама дуалды бузат экен да буну. Дуал болбойт ат бар. Урган жериңе барат экен да, каккан жериңе кирет. Болду. Бул жагы уже. Бул жагы түшүнүктүү болуп калды. Мына достор, улактын аты. Ден соолугуна келели эми, Амантур. Соолугу жакшы экен баары. Жебиши жакшы экен. Жебичи жакшы. Улак тынмай улакка чабылыр. Мына 1 жума эле болду аман деген. 1 жума эле болду, а? Ооба экен. Күнү улакта. Быйылкы жылдын эсебинен кечке барды. Кечке экен. Тыным жок. Тынымы жок барабы? Карачума ошо уласы боюнча улактан келип атат. Каерде улак болсо ошол жерге барат. Жаны бар. Спортсмен ат экен да бул, а? Караңыздар. Оңго солго буруп кой. Башың айланып калат. Бияка. Мына тугандар. Кара куш. Атына заты жарашкан тугандар. Кара куш. Ушул атты эми азыр баасын чечебиз, жооштугун сурайлы. Негизи жооштугу жоошпу Амантур? Жоош экен. Вообще анан кичинекей болгон. Такагачы. Такага дагы жоош. Такага дагы жоош. Тээп иштеген өнөрү жок. Вообще онун өнөрү жок. Бир элдин сынына коелу депсиңер да атты, а? Ооба. Эл таразы элсинчи дейт. Эл таразы элсинчи. Эми баасын канча деп айтасыңар? Баасын ака 380. 380 дедиңер. Кеми болот? Кыскасы аттын туягында айып жокпу? Айып болсо алып кел. Мына достор, акырын бастырып кой. Мына тугандар. Анда эмесе кара кушту көрдүңүздөр. Атка баа берип достор, сынаңыздар, ат кандай экен, курчтугу кандай экен комментарий жазыңыздар. 380 миң сом мен доллар менен да жазып коем. Акырын бастырып кой. Мына эмесе тугандар, бүгүнкү биздин чыгарылыш ушул 1-майдагы Каракуш деген атты тартуу менен жыйынтыктайбыз.
амандашканча тугандар тынч болуңуздар. Ama atты бұл тыз жерге чабып көргенде аттың дағы күліктігі күшті мынандай көрсетмекпіз. Бірақ шындығында ат жеңіл екен. Анда содан арды берсін кім? Аман болғыла. Dega bana düşüp attı.